Түндө болгон бул сыяктуу топ балдардын бейбаштыгы же жолдо катталган кырсыктар коопсуз шаар долбоору менен орнотулган камералар тарабынан 24 саат бою байкоодо турат. Ал эми аны Талас облустук ички иштер башкармалыгынын Кырдаал борборунун инспекторлору аныкталган кылмыш же кырсыктын түрүнө жараша тиешелүү кызматтарга дароо кабар берет. 13:34 байланышка. Заманыбызда Самари багыты өркүндөп келатканын эске алуу менен Талас облустук ички иштер органдары дагы бул багытта алгылыктуу иш аракеттер жүргүзүп жатат. Коопсуз шаарды камсыз кылуу максатында облустун аймагында 300дөн ашык камера орнотулган. Бул камералардын жардамы менен облусубузда, шаарда жана ошондой эле айылдарда, трассаларда коопсуздукту камсыз кылуу болуп турат. Талас облусуна жалпысынан 360 даана видео көзөмөл камералары орнотулган. Алар негизги 4 кызматты аткарат. Адамды жүзүнөн таануучу, автоунаалардын мамлекеттик номерин аныктоочу, 360 градуска айланып тартуучу камера жана көзөмөл камералары. Алар Талас облустук ички иштер башкармалыгынын Санарип көзөмөл борборуна туташтырылган. Мындан тышкары бул жерге ар бир милициянын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жана жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекторлордун төшүндө боди камералар илинип жүргөнүн байкасаңыздар болуш керек. Ал дагы бул жерге чыгарылып, бу жерде Кырдаал борборунун кызматкерлеринин тарабынан көзөмөлгө алынып турат. Жарандар дагы уже камераны көргөндө эле кой бу жерден кылмыш кылганга болбойт экен, бат эле табылып калат экен деп уже кылмыштуулук кадыреси азайды. Коопсуз шаар камераларынын орнотулушу менен өлкө боюнча кылмыштуулук 73%га кыскарган. Облус аймагында да камералардын жардамы менен кылмыш кырсыкты алдын алуу же аны ыкчам аныктоодо тартип сакчыларына чоң жардам болууда. Өткөндө эле Центр 13 камерасынан автохулиганство Range Rover деген автоүлкүсүндө машина байкалды. Ал болсо өзүнө жасалма номер тагып алган. Аны болсо ушул камералардын жардамы менен биз жүзөкөй кызматына билдирип, ошол жерден дароо унааны айыпкороо эмесине токтоп берди. Жана протокол түзүлдү. Мындан тышкары бизде адамдын жүзүн аныктоочу камералар бар. Аларга мисалы издөөдө жүргөн жана ошондой эле кылмыш кылган адамдар розыска түшүп калса, алар бизге дароо сигнал түшөт бул жака. Биз аны ыкчам тергөө тобуна же ППС кызматкерлерине билдиребиз. Алар болсо ошол адамды таап жеке документтерин текшерет. Эгерде ошол адам болуп чыкса, биз аны тергөө кызматкерлерине өткөрүп беребиз. Коопсуз шаар камералары негизинен жол коопсуздугун жана коомдук тартипти көзөмөлдөө үчүн орнотулган. Негизги максаты жол эрежесин бузгандарды автоматтык түрдө аныктоо, коомдук коопсуздукту күчөтүү. Мындан улам өлкө президенти Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен республика боюнча камераларды көбөйтүү тапшырмасы берилген. Натыйжада Талас облусуна дагы кошумча 200 видео көзөмөл камералары орнотулат. Рахат Бишелиева, Бексултан Рахатбек уулу, Зина Ахматова, Талас шаары.